Assalamu alaikum достор, биздин спорт каналдын жалпы катталуучулары жана бүткүл спорт күйөрмандары. Кечээ эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев өлкөдө аралаш мушташ же ММА спортун токтотуш керек экендигин айтып, элге кайрылды. Бул спорт эмес эле, мушташтын бир түрү экенин жана каалоочулар андан көрө олимпиадалык спорт түрлөрүнүн бирин тандап машыкканы туура экенин белгилеп айтып өттү. Бул тууралуу учурда коомдо талаштуу пикирлер да болуп жатканы үчүн. Айбек Кенжешев. Ал тамак жасаганды жактырбайт. Бирок жеке ресторанын ачуу анын кыялы. Айбек Мой О тиркемесинин которуу жөнөттү. Эми ал тамак жасабай койсо болот. Айбек жеке ресторанын ачалат. Мой О тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Кимдир бирөө бул чечим туура болмок экенин айтып колдоп жатса, кимдир бирөөлөр тескерисинче ММА мушкерлери өлкөнүн желегин желбиретип жатканын айтышууда. Анда эмесе көңүл бурсак. Мен ачык айтышым керек. Эрежесиз эр уруш бой без правил деп коет го. Ушуну Кыргызстанда өткөзүп, Кыргызстанда машыгууларды ушуну токтотушубуз керек. Бул спорттун түрү деле эмес. Бул мушташтын бир түрү. Спорттун түрү деген бул олимпиадалык спорттун түрлөрү бар. Күчүңөр барып ошол жака катышкыла. Бокска катышкыла, күрөшкө катышкыла, дзюдого катышкыла, сууда сүзүүгө катышкыла, футболго катышкыла. Мына ошолорду катышкыла дагы мамлекетибиздин туусун көтөргүлө. Коомубуздун туура эмес тараптарын күчүнө багыт берип атат. Келечектеги муундарыбыз күчтүү болсок, ушу бирөөнү урсак, жыксак, же мушташсак биз жакшы болот экенбиз деген ойдо калып атышат. Андай эмес. Илимдүү, билимдүү болуш керек. Так, спортсмен болгун келсе, туура багыттагы спорт менен машыгыш керек. Мен эсептеймин, эрежесиз эр уруш дегенди биз Кыргызстанда токтотушубуз керек. Өз кезегинде ММА мушкерлеринин бири Алимардан Абдыкаров бул тууралуу да өзүнө айтып, тескерисинче мушкерлерге колдоо көрсөтүлсө болмок деп эсептейт. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Акыркы жаңылыктар боюнча кичине ой пикир айткым келип жатат. Ошо ММА спорту ушу Кыргыз мамлекетинде запрет коюлбаса экен деген үмүттөмүн. Ошо ММАде канча деген мыкты мушкерлер бар Кыргызстандын желегине дүйнөлүк ареналарда UFC, ACA, Rizin организацияларында, One FC организацияларында желбиретип келе жатат. Бунун аркасынан канча деген спортчулар өзүнүн үй бүлөсүнө багып жатат. Чынын айтканда, ММА мушкери менен машыгып эч качан жаман жолго түшпөйт. Наоборот, колдоо керек, поддержка керек. Ушул жылга чейин бир да мамлекеттен бир демирчү сураган жокпуз, колдоо сураган жокпуз. Ар ким өзүнүн демирчү байкелери бар, достору бар. Ошолордун колдоолору менен гана чоң ареналарда Кыргызстандын желегине желбиретип келе жатышат. Ошо ММАга караганда мен ойлойм, спирт ичимдиктерди, казино, жана мектепте жанагындай сигарет чеккен, жана башка ошо жаштарды жаман жолго тарткан жактарды запрет койсо, ошо биздин келечектеги муундарга өтө чоң пайдасы тиймек да. ММА спорту бул кимде ким өзүнү коргоо үчүн машыккандар бар, ден соолугун чыңдоо үчүн машыккандар бар, профессионально ушу Кыргызстандын желегине желбиретип Кыргызстанды таанытамын деп машыккандар бар. Ошон үчүн мен ойлойм, ММА Кыргыз Республикасында эч качан токтобойт деп. Ал эми эркин күрөш боюнча белгилүү балбандарыбыздын бири Улукбек Жолдошбеков бул талашта Ташиевдин сөздөрүн колдой турганын баса белгилеп жазып өттү. ММА кызыктуу көрүнүшү мүмкүн, бирок пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам ден соолукка зыян келтирүүчү жана зомбулукка негизделген иштерден оолак болууну насаат кылган. Камчыбек Кыдышаевичтин айткандары туура. Нафсибизди тыя билип, адал жолду тандоо ар бирибиз үчүн маанилүү деп жазып өттү. Мына ушундай достор, сиздердин пикириңиздер боюнча кандай болушу керек?
Бул спорт бизге керекпи же тыюу салынышы зарылбы? Ой пикирди сөзсүз комментарийге калтыралы.